Азыркы балдарга эмнеге билим жукпай атат? Анткени мугалимдерди сыйлоо жок. 11-ди бүтсөм Асан агайдын мойнун жылам деген балдар бар. Дары дагы ачуу болот. Жаш балага жакпайт. Бирок эмнеге бересиң? Бир оорусуна шифа болсун деп. Мугалимдин сүйлөгөн сөзү, урушканы, кеде урганы эмнеге? Ал ачуу, дары болсун деп атат да. Адебине дары болсун, иманына дары болсун. Бешара нерв, жука, алдырып койду ачууга, ону болсо соткага тартып туруп чыгарып үйүп атабыз. Мен Японияда жүргөндө бир окуя болгон, Жалал Абадта бир соттолуп кетти го. Бир жүрөгүм ооруйт, бир жүрөгүм ооруйт. Мен апамдан мугалим болгом. Азыр эми чыкты экен, чыкпады экен билбейм, бирок ушунчалык жүрөгүм ооруган. Колуман эчтеке келгенде сен Японияда, Кыргызстанда болгондо бир сөзүм айтып чыгат болчу. Эмнеге тартып чыгарат? Байкуш баланы жөн урган жок да. Бир жеткирди мындай кылды, ошон үчүн урду да. Onu niye tartып алып чыгарат? Акырет ошолор өтө катуу жооп берет. Өтө катуу жооп берет. Азыр да бушайман болуп жүрөт. Башка күнөөлөр бар го? Жообун сөз саласың. Бу дүйнөдө жакыретте. Бирок ата-энеге кылган күнөөңдү жообун дароо алат экенсиң. Дароо алат экенсиң жообун. Мугалим деле ата-эне дейт. Ким эгер устатын капа кылса, андан жакшы адам чыкпайт. Өткөндө бир карик айтып атат. Бизде балдар окуйт дейт, Куранды жаттайт дейт. Карасам дыйкандын баласы, мугалимдин баласы, врачтын баласы, өтүкчүнүн баласы, тикмеччинин баласы Куранды жаттап атат, молдонун баласы жаттай албай атат дейт. Эмнеге дегенде дейт, молдону сыйлабайт экен дейт. Молдону врач да сыйлайт, төргө өткөзөт. Аким да сыйлайт, президент да сыйлайт. Биздин президент аябай сыйлайт молдолорду. Мугалим да сыйлайт, дыйкан да сыйлайт. Бирок молдону молдо сыйлабайт экен, молдону молдо көрө албайт экен, ошон үчүн баласына илим жукпайт экен дейт. Байкасаңыздар, дыйкандын душманы дыйкан, бизнесмендике бизнесмен, саясатчыдыкы саясатчы, мугалимдики мугалим. Ошон үчүн мугалимдерди сыйлаңыздар. Неден душмандык келет? Жаман ойлогондо, жаман күмөндө. Бизде же бар, же жок. Бизде мындай по-моему дегендер көп да. По-моему мындай деген ойду айтып жүрөт. По-моему жүрөгү жакшы болбосу керек. Алла Таала айткан экен, мен адамды күмөн менен бирге билдирем. Ким жөнүндө жаман ойлосоң, ошондон проблема келет.